Сулайман тоону азыркы Акбура менен кандай сыймыктансак, Сулайман тоону дагы ушинтип тегеретип, адамдар мындай велосипедтеп, жөө басып, алдарақ болуп, скамейкалар болуп, адамдар ушундай Сулайман тоону айланып, мындайдан бир туристтер дагы, биздин шаардыктар дагы, и Ошко келген коноктор дагы ошентип айланса деген мындай оюбуз да. Ошондо бул жака адамдар келет, жолдон мындай бир QR код болуп, адамдар интернетке кирип Сулайман тоонун тарыхына кызыгат. Ушундай бир сонун жай болот. Чет элдиктер Ошко келгенде биздин жанагы көп кабаттуу үйлөрүбүз, гостиницалар менен таң калтыра албайбыз. Биз Оштун тарыхы, Оштун маданияты, Оштун көп улуттуу эли, Ошто эми мына кыргызы, орусу, өзбеги, татары, түркү бардык улут бар. Биз ушул ынтымагыбыз менен, достугубуз менен сыймыктанабыз, тарыхыбыз менен сыймыктанабыз. Ана мына ушундай веложол, дорожка и тротуар болуп мындай жакшынакай кылып өтсө, ондайдан барып, анан жанагы погранслужба бар да, погранслужбанын үстү менен өтүп, мындай айланып, шаарда ушундай кечке мал жыргап жүрүшсө деп ойлойбуз да. Мына ошого биз акча каражатын табабыз. Эгер ошону алып өтсөк, мына жакында баштасак, балким 1 айбы, 2 айбы баштасак, азыр Азамат мырза архитектор азыр долбоорун укс менен чогуу баштасаңар мисалы, жакшы болот. Эми ошону эл өзү жакшынакай кылып сырткы фасадын сиздер жасап берсеңиздер, кандай кылып архитектор жасап берсе, мондай кылып жасайлар сыртын. Ал жерде жашай бересиңер өзүңөр. Сиздердин үйлөрүңөрдү бузбайбыз. Эч кандай бузуу болбойт. Алдыңарды жолдун жоюн фасадын жасай бергиле. Жасап жакшынакай кылып жашай бергиле. Жасап жакшынакай кылып жасай бергиле. Быйыл биз жолду жасайбыз. Анан калганын эми кийин мамлекет бутка турганда, мындай мүмкүнчүлүк болгондо анда силер менен дагы бир келип акылдашабыз. Аны эми эмки жылы кылабызбы, анын аркы жылы кылабызбы, 5 жылдан кийин кылабызбы, 10 жылдан кийин кылабызбы, аны көрөбүз. Бирок силер кышка чейин азыр жакшынакай кылып жолдун боюнда бузулуп жатпайбы? Ошонуңарды жасап жакшынакай кылып жашай бергиле. Биз бул жактан жолубузду өзүбүз кыла беребиз. Өткөндө Улукбек мырза болуп биз көрүп чыкканбыз. Ал жол мисалы мындай жакшынакай жол кылабыз. Биринчи жолду бүтөлү. Биздин бул эмне үчүн? Эгерде биздин акчабыз абдан көп болуп, бюджетибиз толуп шаарда, башка проблемабыз калбай калганда, конечно, силерге бир жакшы жерден уйгур берип, силерди жакшынакай кылып батаңарды алып, ошол жерге көчүрүп апарып, анан кийин биз бул үйлөрдүн баарын алып, парк кылып, кеңейтип, Сулайман тоону ачып, мындай жакшынакай кылсак болот эле. Бирок азыр андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошон үчүн жакшынакай кылып жасайсыздар, калган пландарды биз силер менен келип акылдашып турабыз. Жолду жасайбыз жакшынакай кылып. Азыр эми эч ким сиздерге келип быйыл мына эртең күнү келип мынтип бузуп баштайбыз деген жок. Ошон үчүн кыжалат болбой азыр жакшынакай кылып жол четін оңдогула, туурабы? Оңдогула, анан кийин келечекте кандай план болот аны көрөбүз. Түшүндүңүздөр да, быйыл сиздерге келип үйдү бузганга бизде азыр андай планыбыз жок. Allah Teala özümüzde memleketimizden abad kılsın. Memleket için, el için hizmet kılayetkenlerine Allah Teala iyilik, amat versin, güç kuvvet versin. Allah Teala mana şu Navai köçemizden abad kılsın. Allahümme salli ve sellim ve barik.